Алмазбек Атамбаев, андан ары Икрамжан Илмиянов, Албек Ибраимов жана кыңыриш 40 жылда шибегени капка каталбайсың дегенде эле ар бир кыңыриш эртеби кечпи ачыкка чыкпай койбойт. Буга чейин Казакстан менен Кыргызстандын бажы өткөрмө пункттарында ири коррупциялык акча жасоочу схеманын ана башында турган деп айыпталып, Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу кармалган эле. Кече жакында мандатынан да ажырады. Бул факт орун алганда көпчүлүктө бул оңбогондой коррупциялык схеманы Дамирбек Асылбек уулу кантип жалгыз өзү ишке ашырды экен дегендей ойлор болгон. Көрсө андай түкшүмөл ойлордун негизи бар тура. Казакстан тараптан билдирген бейрасмий маалыматтарга ишенсек, бул коррупциялык схемадан эң биринчи кезекте Алмазбек Атамбаев, андан ары Икрамжан Илмиянов, Албек Ибраимов жана экс-президенттин мурдагы жан сакчылары чоң акчаларды жасап, жашылбайларга маарып келишиптир. Дамирбек Асылбек уулу мында жөн гана пешканын ролун аткарган дейт билгендер. Дамирбек Асылбек уулу биринчиден Казакстандын жараны, экинчиден Жогорку Кеңештин депутаты болгону үчүн бул ишке тартылганы боюнча маалыматтар чыгууда. Сыягы парламенттин депутатынан шек санашпайт деп ойлошкон окшойт. Казакстан тараптан келип аткан мындай маалыматтарды жокко чыгарууга да болбойт. Балким ошол себептен Атамбаев кече жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков кызматынан алган мурдагы жан сакчысы Болот Сүйүнбаевди кайра эле Сапар Исаковдун колу менен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына дайындаттыбы. Болбосо Атамбаевке элге, коомчулукка жек көрүнүүгө анчалык эмне күч келди десеңиз, учурда бул дайындоону уккан ар бир кыргыз жараны жерге түкүрөп, Атамбаевди сөгүп турган кездери. Болот Сүйүнбаев бул кызматта эмне үчүн экс-президентке керек болуп калды? Албетте, экономикалык коррупциялык иштерди ачыкка чыгарбай, жаап, гүмжам кылуу үчүн керектиги айтпаса да түшүнүктүү болуп калды. Өзүн ар дайым Кыргызстанды саздан чыгарып, кыргыз элин аламаттан сактап калган адам катары көрсөтүүдөн жадабаган Алмазбек Атамбаевдин өзүн өзү сактоо инстинкти катуу ойгонуп, жаны жай албай жаткандай. Ал эми премьер Сапар Исаковго жол болсун. Аташкасынын айтканын кыңк дебей аткарып, кол бала өкмөт башчылыктын милдетин азырынча дурус аткарып аткан кербези. Булак Назар Ньюс.